Бул жумада президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы трибунасында сөз сүйлөп, дүйнө коомчулугун бир сол кеттирип, эл аралык талкууларга жем таштады. Андагы негизги миссиясы БУнун башкы ассамблеясынын 80-сессиясынын жалпы дебаттарында өзүнүн ой пикири менен бөлүшүү болгон. Бирок бул ирет президент өз сөзүн дипломат болбой эле коеюн деген так кесе чечим менен баштап, анын ордуна жөнөкөй адам өз мамлекетинин жараны катары ой пикирин билдирүүнү туура көрдү. Бул билдирүү дүйнө элин ойго салган 4 негизги багытты камтыды. Бир жагынан геосаясий кызыкчылыктарга негизделген эки стандарттуу саясатты жана согуштук жаңжалдарды катуу сынга алса, экинчиден Кыргызстанга карата негизсиз санкцияларды колдонууну улуттук экономикага кийлигишүү катары четке какты. Үчүнчүдөн, Ооганстандын тоңдурулган активтерин кайтаруу аркылуу гумандуулук жана адилеттүүлүк чакырыгын жасады. Төртүнчүдөн, Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин реформалоо зарылдыгын белгиледи. Садыр Жапаров бул трибунаны Борбор Азиядагы чакан өлкөнүн лидери катары глобалдык оюнчуларга алардын моралдык жоопкерчилигин эскертип, ачык чакырык таштоо үчүн колдонду. Бул билдирүү коомчулук тарабынан Кыргызстан дүйнөлүк аренада өз кызыкчылыгын чечкиндүү коргоп, эл аралык мамилелерде көп векторду жана принципиалдуу позицияны кармана баштаганынын жаркын далили катары бааланууда. Эми өлкө башчыбыз Бириккен Улуттар уюмунун башкы кеңсесинде көтөргөн негизги маселелерге бирден токтололу. Аны алдыда кесиптешим Нурзада Сыдыкова кенен айтып берсин. Бүгүн менин дипломат кызматкерлерим эл аралык дипломатиялык абалды эске алган сыпа текст даярдашыптыр. Бирок быйыл мен бул бийик трибунага чыгып, дипломат болбой эле коеюнчу деп чечтим. Быйыл мен бул трибунадан мамлекет башчысы гана эмес, дүйнөдө болуп жаткан эл аралык окуяларга өзүнүн чыныгы ой пикирин, ой толгоосун билдирген жөнөкөй адам, өз мамлекетинин жөнөкөй жараны катары сөз сүйлөгүм келип турат. Президент Садыр Жапаровдун бул билдирүүсү дүйнө элин терең ойго салды. Анын БУнун башкы ассамблеясынын 80-сессиясынын жалпы дебаттарында сүйлөгөн сөзүн буга чейин бир да мамлекеттердин жетекчилери айта албаган, эч ким көтөрө албаган маселени ортого салганы дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө талкууланып жатат. Президенттин бул жолку билдирүүсүнүн маңызы кандай? Анын эңсеген эмне? Дүйнө коомчулугун ойго салган дагы кайсы маселелерге токтолгонуна сары эсеп салып көрөлү. Анда сөз башынан болсун. Президент Садыр Жапаров бул апта ичинде Нью-Йорк шаарына иш сапары менен барды. Анын аталган шаарга болгон сапарынын маңызы БУнун башкы ассамблеясынын 80-сессиясына катышып, анда дүйнөлүк глобалдуу темаларды көтөрүү болду. Мамлекет башчысынын бул жолку билдирүүсү жөн гана дипломатиялык баяндама эмес. Тескерисинче, Кыргызстандын мамлекет башчысынан дүйнөлүк саясаттагы көйгөйлөргө карата кескин, ачык жана күтүүсүз баа берүүсү болду. Анын бул трибунасындагы дүйнөгө жолдогон билдирүүсү расмий дипломатиялык алкакта сейрек кездешүүчү кескин жана түз пикирлер менен коштолду. Президенттин айтымында, ал бул жолу дипломат болбой, жөнөкөй адам катары дүйнөлүк саясаттагы көйгөйлөрдү ачык айтууну чечти. Быйыл менин Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясына сөз сүйлөө үчүн 4-чү жолу келишим. 3 жыл катары менен келип кетип, кулакка жагымдуу, жакшынакай сөздөрдү сүйлөдүм. Бүгүн мен миллиондогон кишилердин жүрөгүнө өйгөн көйгөйлөрдү ачык айкын айтайын деп чечтим. Дүйнөнүн чар тарабында, ар булуң бурчунда, Европада, Жакынкы Чыгышта, Африкада жана Азияда жаңы куралдуу кагылышуулар жана согуштар тутанууда. Миллиондогон адамдар үй жайынан ажырап, өз жерин, өлөң төшөгүн таштап кетүүгө аргасыз болууда. Миллиондогон адамдар курман болууда. Жапа чеккен адамдар кимдер? Негизинен карапайым эл. Алардын өлүмүнөн акча жасаган бул дүйнөлүк саясатчылар. Мамлекет башчы Садыр Жапаров дүйнөлүк саясаттагы кош стандартка каршы ачык сын айтты. Ал Украинадагы, Палестинадагы, Судандагы жана Сириядагы жаңжалдарга көз жумуп коюуга болбой турганын баса белгиледи. Президент Россия Украина жаңжалын жөнгө салуу аракеттерин колдой турганын айтып, бул чыр-чатактын кесепетинен өзгөчө бир тараптуу санкциялардын айынан Кыргызстандын да жапа чегип жатканын ачык билдирди. Ал негизсиз санкцияларды өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү жана жаңыдан бутуна туруп келе жаткан экономиканы басуу аракети катары баалады. Мен дайыма айтып келгем жана дагы бир жолу кайталаймын. Кыргызстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин ар дайым так аткарып келген жана аткара беребиз. Бирок биз
жарандарыбыздын кызыкчылыгын, өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүн курмандыкка чала албайбыз. Кыргызстанга карата жарыяланган санкциялар айрым бейөкмөт уюмдар жана кара ниет жарандарыбыз тарабынан жайылтылган жалган маалыматтарга негизделген. Кыргызстан банктардын ишмердүүлүгүн кылдат текшертирүү үчүн көз карандысыз эл аралык аудиттерди кабыл алууга даярбыз. Садыр Жапаров Газадагы окуяларды адамчыдагы трагедия деп атады. Палестина элине каршы геноцидти токтотууну жана буунун эл аралык соту тарабынан эл аралык соттук иликтөөнү баштоону талап кылды. Тынчтыктын бирден бир жолу катары эки эл үчүн эки мамлекет принцибин ишке ашыруу зарылдыгын белгиледи. Муну менен чоң геосаясий оюнчулар өз кызыкчылыктарына таянып, мунусу көбүрөөк, ал эми тигиниси азыраак маанилүү деген принцип менен мамиле кылбашы керек. Азап тозок бардык жерде бирдей жана дүйнө коомчулугу карапайым элдин кырылышына жол бербеши керек деген ойду ортого салды. Эмне себептен карапайым элдин бейкүнөө балдардын 100 миңдеп кырылышына жол берип жатабыз? Тынчтыкты орнотуунун бирден бир жолу эки эл үчүн эки мамлекет принцибин ишке ашыруубуз керек. Палестина 1967 жылдагы чек аралардын негизинде көз карандысыздыкка ээ болушу керек. Биз ошондой эле Катар менен Ирандын аймагына жасалган акыркы ракеталык чабуулдарды айыптайбыз. Анткени бул чабуулдар көз карандысыз өлкөнүн эгемендүүлүгүнө кол салуу болуп саналат, аймактагы туруктуулукка жана коопсуздукка коркунуч келтирет жана эл аралык укуктун ченемдерине каршы келет. Газа, Иран, Ливан жана башка аймактардагы терроризмге, коркунучтарга каршы күрөшүү алардын масштабына жана мүнөзүнө ылайык келүүгө тийиш. Бейкүнөө жарандар, аялдар жана балдар жабыркабашы керек, алар курмандыкка чалынбашы керек. Президент Ауганстандын 9 миллиард акш долларынан ашык тоңдурулган активдерин мүмкүн болушунча тез арада мыйзамдуу ээсине Афган элине кайтарылышын талап кылды. Ал бул каражаттарды өзүңөр колдонуп, пайда көрүп жатасыңар деп батыш өлкөлөрүн катуу сынга алып, бул көрүнүштү уят деп атады. Ал активдерди кайтаруу гуманитардык кризисти жеңилдетүүгө, инфраструктураны калыбына келтирүүгө жана ачкачылык менен жакырчылыкты жоюуга жардам берерин белгиледи. Аталган каражаттар инфраструктураны калыбына келтирүүгө, жергиликтүү банктар аркылуу жарандарга жеткиликтүү насыяларды берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө, айыл чарбасын өнүктүрүүгө жана жакырчылыкта жашаган миллиондогон адамдарга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө жардам бермек. Бул акчаларды ушул тапта өзүңөр колдонуп, пайдасын көрүп жатасыңар. Эмне деген уятсыздык? Садыр Жапаровдун эң кескин билдирүүлөрүнүн бири Кыргызстандын банктарына каршы киргизилген санкцияларга байланыштуу болду. Ал бул санкцияларды кара ниет жарандар жана бейөкмөт уюмдар тарабынан жайылтылган жалган маалыматтарга негизделген деп мүнөздөдү. Садыр Жапаров Европа биримдигинин жана Британиянын Россия менен болгон эри соода көлөмүн мисал келтирип, Кыргызстанга Россия менен кызматташпагыла деген талапты койгондордун эки жүздүүлүгүн ашкереледи. Ошону менен бирге Кыргызстан жарандарынын кызыкчылыгын жана өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүн курмандыкка чала албасын баса белгилеп, санкцияларды алып салууну талап кылды. 2024 жылы Европа бирлигинин өлкөлөрү Россия менен 141 миллиард долларга соода жүргүзсө, анын 36 миллиард доллары Россиядан импорттолгон товарлар болгон. Ал эми биздин эки банкка каршы санкция жарыялаган Британиянын өзү 2024 жылы Россия менен 2,2 миллиард долларга соода жүргүзгөн. Ачык айтканда, кимдир бирөөлөр өз алдынча кызматташуу мүмкүнчүлүгүн өзүмчүлүк менен өзүнө калтырып, өз кызыкчылыктарын коргоп, башкаларга тыюу салган. Бул көрүнүштү кантип атоо керек? Өзгөдөн бир нерсе талап кылаардан мурда өзүң башкаларга үлгү бол деген сөз. Бизге Россия менен кызматташпагыла деген талап коесуңар дагы, өзүңөр кеңири кызматташып жатасыңар. Бизди силерге караганда Россия менен көптөгөн экономикалык байланыштар бириктирип турат. Ошондуктан экономикалык жактан алганда Россия менен кызматташпай кое албайбыз. Биз башкалар менен тирешүүнү каалабайбыз. Биз дээрлик бардык өлкөлөр менен кызматташып, көп векторлуу саясат жүргүзүп жатабыз. Мисалы, биз ошол эле Англияга жылына 1 миллиардтан ашык долларга алтын сатабыз. Менин өлкө президенти катары биринчи милдетим жарандарымдын жана өлкөмдүн коопсуздугун камсыз кылып, экономикалык абалын жогорулатуу.
Биз экономикалык кызматташтыкты жана сооданы саясатташтырууга каршыбыз. Ошондуктан эки банкыбызга салган санкцияларды тез арада алып салууну талап кылабыз. Андан тышкары мамлекет башчы буунун коопсуздук кеңешин реформалоо жана Кыргызстандын умтулуусуна токтолду. Ага катар эле Африкалык мамлекеттердин коопсуздук кеңешине мүчө болуу укугун кеңейтүү керектигин айтты. 60тан ашуун мүчө мамлекеттин анын ичинде Кыргызстандын эч качан кеңешке шайланбаганына көңүл бурууга чакырды. Ошондой эле Кыргызстандын региондогу бир катар ийгиликтерине, анын ичинде коңшу өлкөлөр менен чек ара чектеринин тынчтык жолу менен чечилишин, муну менен Кыргызстан дүйнөгө глобалдык үлгү боло алганын билдирди. Биз коопсуздук кеңешине олуттуу маселе сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына киребиз деп ишенимдүү түрдө айта аламын. Садыр Жапаровдун бул билдирүүсү чынчылдык жана адилеттүүлүккө болгон чакырык деп бааланууда. Кыргызстан дүйнөлүк саясаттын объектиси эмес, тескерисинче өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын жана эгемендүүлүгүн коргогон. Ошол эле учурда эл аралык аренада моралдык жана принципиалдуу позицияны карманган субъект катары чыкканын кыргызстандык жана эл аралык беделдүү эксперттер да белгилеп жатышат. Сүйлөгөн сөзүнүн күчтүү жагы бул анын ачыктыгы жана эмоционалдуулугу болду. Салттуу кургак билдирүүлөрдөн айырмаланып, Жапаровдун сөзү адилеттүүлүккө чакырык катары жаңырды. Палестина, Афганистан, Украина, Африкадагы кырдаал, климат жана Бириккен Улуттар уюмунун реформалоо зарылдыгы сыяктуу дүйнөлүк көйгөйлөр кеңири козголду. Садыр Жапаров Кыргызстандын үнү канчалык маанилүү экенин, эл аралык кайсы бир окуяга элибиздин принципиалдуу көз карашы жана салмактуу сөзү бар экенин бүткүл дүйнөгө даңазалап, өлкөбүздү татыктуу көрсөтө алды. Бул жөн гана расмий баяндама эмес, тескерисинче кыргыз элинин дүйнөлүк аренадагы салмагын жана ордун арттырган тарыхта кала турган чоң окуя болду. Эл аралык мамилелер жагынан алып караганда, мындай риторикалык кадам боордош Кыргызстандын дипломатиялык сөз маданиятында маанилүү көрүнүш болуп калды. Адатта чакан мамлекеттердин лидерлери дүйнөлүк трибуналарда этият сүйлөп, туура эмес түшүнүлүп калбоо жана ашыкча саясий кесепеттерге жол бербөө үчүн абайлап келишкен. Ал бардык нерселерди өз аты менен атады. Минтип айтуу өтө сейрек кездешет. Адатта президенттер менен дипломаттар мындай трибуналарга чыгаар алдында аларга тигил же бул тайманбас билдирүүлөр лидердин өзүнүн да, өлкөнүн да кийинки тагдырына өтө терс таасирин тийгизиши мүмкүн деп эскертишет. Президент глобалдык оюнчуларды өзүмчүл геосаясий кызыкчылыктарынан баш тартууга, гуманитардык катастрофаларга көңүл бурууга жана Бириккен Улуттар уюмунун системасын адилеттүүлүк принцибине ылайык реформалоого үндөдү. Бул сөз Кыргызстандын көп векторлуу, бирок өзөгүндө улуттук кызыкчылыкты биринчи орунга койгон тышкы саясатынын концепциясын бекемдегени серепчилер тарабынан белгиленүүдө. Дүйнөлүк айрым көйгөйлөрдү ошол жерден айтканы бул чоң эрдик. Ал нерсени башка мамлекеттер эмес, өзүнүн мамлекетинен айта албагандагы башка мамлекеттин өкүлдөрү бар. Бирок биздин, Кудай буйруса, мамлекет, биздин президент, биздин айрым мамлекеттик баягы өкмөттүк башкарууда жүргөн ишкерлерибиз мына бүгүнкү күндө мындай жаратмандык менен жаңылануу жолунда изденүү багытына түшкөнү бул биздин Кыргызстаныбыздын мындай өнүгүү жолуна түшүп бараткандыгы жана изденүү жолунда дагы мындай жаңы идеялардын алкагында мамлекетибиз канткенде өнүгөт деген багытка баратканы бул жалпы жумурай журттун кубанычы жана жетишкен. Биз өзүбүздүн экономикабыз бар, өзүбүздүн мамлекеттин кызыкчылыктары бар. Анан мисалы Украина менен Россия кырылышып атат, согуш болуп атат деп, анан биз соода саттыкты токтотуп кое албайбыз да. Биз дагы өзүбүздүн ички кызыкчылыктарыбыз, мамлекеттин кызыкчылыгын коргошубуз керек да. Бул жаатта дагы Садыр Жапаров туура аргументтерди келтирди да. Бул нерсени бүгүнкү күндө Кыргызстанда дагы негизи эле жалпы башка мамлекеттерде дагы оппозициялар дагы, башка мамлекеттин оппозицияларда бул нерсеге туура көз карашын билдирип жатканы албетте кубандырат да. Анан биз ар бир мамлекет эгемендүү да. Эгемендүү мамлекет өзүнүн саясатын эркин жүргүзүш керек да. Бул жактан да эркин атап өткөнү бул бир гана саясатчыларга эмес, жалпы ошо кыргыз коомчулугуна, кыргыз элине бир кандайдыр бир деңгээлде мындай өзүнө болгон ишенимдүүлүктү арттырды деп ойлойм да. Белгилесек, президент Садыр Жапаровдун Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапары 25 сентябрда аяктаган. Ал Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын юбилейлик 80 сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын алкагында бир катар маанилүү жолугушууларды дагы өткөрдү.
Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сомуралиев, Күндөмө жыйынтык программасы үчүн.